Өткөн жылдан бери коомчулукта эки ача пикир жаратып талкууга түшкөн кумаркана мыйзамы кече жогорку кеңеште каралды. Эл өкүлдөрү оюн автоматтары бар залдарды жана лотереяларды ачуу тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда 56 макул 13 каршы болгон добуш менен колдоп берди. Долбоорду экономика жана коммерция министрлигине караштуу финанс рыногун жөнгө салуу боюнча төрага Улан Сарбанов парламентте коргоп, мыйзамдын максаты инвестиция тартуу жана өлкө казынасынын кирешесин көбөйтүүнү көздөй турганын белгиледи. Депутат Арсланбек Малиев кумар оюндагы мыйзамды өткөрүүнү көздөп, Куран китебиндагы курал катары пайдаланганы соц тармак колдонуучуларын кызырдантты. Бакара 2 сүрө 219 эмеси беренеси. Сенден арак жана кумар оюндар тууралуу сурашат дейт. Куранда жазылган. Ал өкөндө чоң күнөө бар. Бирок адамдар үчүн бир аз пайдалары да бар деп турбайбы? Малиев мусулман эмес го. Бул эмне дайраты жок Куранды кармап алган? Куранды кармап калп айтып, казино ачканда сага ким уруксат берди? Эмне үчүн биздин депутаттар чек аранын маселесин ушинтип жанталашып талкуулашпайт? Буларга эмне үчүн айлык төлөп кармап отурабыз? Бул депутат өзү кумарпоз наркоман окшойт, чачы деле агарыптыр, бирок мээси жок экен. Казино эч качан жакшылык алып келбейт. Депутаттар, убакыт келип ушул колдооңор түбүңөргө жетет. Бул элди адаштырып толук окубай койду да. Жаңы мыйзамда кумарканаларды юридикалык жактар, анын ичинде чет өлкөлүктөр гана ачылышы каралган. Кыргыз жарандарына жана 21 жашка чыга элек чет өлкөлүктөргө кирүүгө тыюу салынат. Кумарканалар үчүн салык жыл сайын көтөрүлүп, болжол менен казынага 2022 жылы 1 миллиард, 2024 жылы 2 миллиард сомдон ашуун каражат түшөт. Кумаркана түрлөрүнүн салык ченемдерине көз чаптырсак, казино жана онлайн казинонун үстөлү үчүн 2022 жылы 750 миң сом, 2023 жылы 1 миллион, 2024 жылы 1,25 миллион сом болот. Ал эми оюн автоматтары үчүн 2022 жылы 50 миң сом болсо, 2023 жылы 75 миң, 2024 жылдан тартып 100 миң сом. Букмекердин жана тотализатордун бир кассасы үчүн 2022 жылы 200 миң сом, 2023 жылы 350 миң сом, 2024 жылдан тартып 500 миң сом салык салынат. Кумарканаларга лицензия 10 жылга берилип, анын баасын министрлер кабинети аныктайт. Кыргыз жаранынын кумарканага кирүүгө тыюу салган эреже бузулган учурда 100 миң сом айып салынып, ички иштер кызматкерлери тарабынан тыкыр көзөмөлгө алынышы каралууда. Буга байланыштуу коомчулуктун пикирин угуп көрдүк. Кумаркананы ачуу боюнча менин оюм каршымын го дейм. Себеби бул мындай жаштарга же болбосо биз өзү неге чоңдо жаштарга келечекке оң тарбия же болбосо мындай жакшы тарбия көрсөтүүбүз керек да. Туура эле деп эсептейм. Каршымын, бул болбойт. Мен каршымын. Жаш көптөр бар, ар түрдүү байлардын балдары болот. Арам нерсе да. Мен каршымын. Экономист жана жарандык активист Ерлан Камалов кумарканаларсыз эле өлкө экономикасы өсүп келе жатканын айтат. Азарт оюндарынын аркасында бул мезгилге чейин жүздөгөн үй бүлө бузулуп, миңдеген тагдырлар талкаланганын кошумчалайт. Демилгечи топ өлкө казынасынын жаңы технологиялык долбоорлор жана жаштардын билиминдеги инвестиция менен деле толтурууга мүмкүнчүлүк бар экенине токтолду. Мен ойлойм, бюджетке түшө турган кирешесине караганда, анын социалдык экономикалык кесепеттери, коомдокко тийгизген терс таасири, келечек муунга тарбиялык терс таасирлери менимче оордук кылып кетет. Ошондуктан мен дагы мындай эксперт катары дагы Кыргызстан жараны катары дагы мен казинонун ачылышына, кумарканалардын кайра Кыргызстанда иштей башташына мен каршы пикиримди билгизем. Жаңы алдыңкы технологияларга басым жасап, ошолордун биздин жаштарыбыздын келечегине чоң бир жол ачып бере турган бир багыттарды тандап алып, ошол жактан пайда түшүргөнгө аракет кылсак мүмкүн туура болобу дейм да. Өлкөдө кумар оюндарына мындан 10 жыл мурун мыйзам менен толук түрдө тыюу салынган. 2015 жылы тотализатор менен букмекерлердин иши дагы токтотулган. Бирок кумарканалар жашыруун иштеп келгени укук коргоо органдары тарабынан тынымсыз аныкталып келүүдө. Бул демилгени президент Садыр Жапаров менен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров журналисттерге берген маектеринде мыйзам долбоорун колдой турганын дагы билдиришкен. Абдумалик Базарбаев, Белек Мусаев, Ош ТВ.